Балама кат. Байтуш. О, Байтуш. Ойгондуңбу балам? Садага кетейин, жолборсум. Балбылдаган көздөрүңдөн сенин. Ох, жытыңан сенин, жытыңан. Айланайын сенден. Пай. Жытың бир керемет го сенин балам. Болпойгон бетиңден сенин. Мах. Кана келчи. Оппа. Апаң кайда болду экен, я? Байтушу муктап атканда жалаяктарын жууп алайын деген тура. Тигине сенин жалаяктарыңды жайып сыртта жүрөт. Карачы, абжелериң, акаларың мектептен келе башташты. Алар мектепке кетип атып да сени жыттап кетишет, келгенде да сени жыттап киришет. Сенин жытың бизге дары да балам. Байтуш эмнеге ыйлаттыңар, я? Катыгыраак өп койгон окшойсуңар, Болбосо ыйлабаш керек эле. Айтып коеюн силерге. Төбөсүндөгү 4 чачынын бирөөсү түшсө, силер менден көрөсүңөр. Этияттагыла, уктуңарбы? Жолборсумду ыйлатпагыла. Байбиче, кел, жолборстун курсагы ачкан окшойт. Курсагын тойгоз. Алдын куруктачы жолборстун. Байтушум, жолборсум. Биз сени ушинтип жерге сууга тийгизбей талашып, эркелетип турчу элек го балам. Мынакей, сени шум ажал бизден бөлүп кеткенине да 5 айдан өтүптүр балам. Ушул 5 ай апаң экөөбүз үчүн 5 жылдай сезилди го. Апаң экөөбүз күндө 1000 өлүп 1000 тирилип атабыз балам. Көрсө, баласын жоготкон адамдар күнүгө 1000 өлүп 1000 тирилет тура. Мына бүгүн 2023 жылдын 4-июну. Сен 1 жашка толмоксуң балам. Бул күнү элди чакырып, сенин тушооңду кессек, элден бата алып берсек деп ниет кылып жүрбөдүк беле балам. Аттың ай дүнүйө. Ошенткендин ордуна күйүтүм күчкө капталып, ичим күйүп, жүрөгүм канап сага кат жазып атам балам. 2022 жылдын 4-июн күнү барылдап ыйлап дүйнөгө келгенсиң улум. Менин сүйүнгөнүмдү айтпа. Териме батпай кубангамын. Атыңды да биз тарапта мындай ысым жок деп, кулагыңа азан айтып, жакшы ой тилек менен Байтур деп койгон элем. Күбөлүгүңө Бадыр айтып, Сагынов Байтур Акбарович деп жаздырган элем. Эми ошол күбөлүгүң менде сакталуу турат, бирок өзүң жоксуң балам. Сени үйгө алып келгенде бир туугандарыңдын сүйүнгөнүн айтпа. Сени дароо ороп алышты го. Мен көтөрүп көрсөм болобу деп талашкан эле. Апаң болсо, качан мойну баш токтогондо көтөрөсүңөр деп берчү эмес. Чоң атасына окшош экен деп, сени чоң атаңа окшоштурганбыз. Сен келгенде жан дүйнөмдө жапжарык нур пайда болгон эле. Анткени апам бул дүйнөдөн өткөндөн бери өзүмө келе албай, чөгүп, дүйнөм караңгы болуп жүргөн эле. Сен келгенде заматта баарын унутуп, менин дүйнөмдө чоң өзгөрүү болгон эле. Мен кадимкидей күчкө толуп, шайдоот болуп калган элем. Канча жыл депрессия деген балекеттен чыга албай жүрдүм. Сен мени ошол баткактан сууруп чыккан элең да балам. Эми ошол депрессия деген немеге дагы түшүп калдым. Кантип чыгам? Кандай чыгам? Башка нерселерди ойлонууга аракет кылам. Кайра бүткүл оюмду сага болгон сагыныч, кусалык ээлеп алат. Садага болоюн балам. Сени канчалык сагынганыбызды биз өзүбүз гана билебиз, балам. Сени сагындык жолборсум, бирок айла жок. Сен биздин жашоого жарык нур болуп кубантып келген элең. 2022 жылдын 29 декабрь күнү түнү караңгы түн түшүрүп кайгыга салып кете бердим го балам. Сени бардык нерседен коргоп алмакмын, бирок шум ажалдан коргой албадым, Байтушум. Алдырарда жаздырар болуп, биздин көзүбүздү жазгырып туруп, сени алып кетип калбадыбы, жолборсум?
Kudayдын işine aralaşa albadım. Jer sawap bozdop apaң ekөөбүз tomsorup kala berdik. Barынан da bir tuğandarыңдын tomsorgonун көрүp alıp zamanam koğrulup ketти go. Bir tuğandarың saga könüp kalышкан эле да балам. Алардын ыйлаганын көргөндө өзүмдү коерго жер таппай калдым го. Bir tuğanдарыңго балалыктын шары менен окууларын алаксып, оюн күлкүгө аралашып кетишти. Биз апаң экөөбүзгө өтө кыйын болду. Күлсөк күлкүбүз окшобойт. Бассак турсак оюбуз сенде. Былтыры күздө сен барда бул жакта жүргөндө, ишке чыгаарда сени WhatsApp'тан көрүп, эркелетип алып, анан иш баштап кетчүмүн да. Ошол күнү кечке чарчоо дегенди билбей, шанаңдап шайдоот иштейт элем. Бакубат иштеп жүрдүм эле. Ал эми азырчы. Азыр андай эмесмин. Дарманым жок. Ойлогонум сенсиң балам. Эртең менен өзүм жакшы иштегенге настройкалап чыгам. Анан кайра эле жүрөгүм канап, алсырап калып атам балам. Сени менен кошо жүрөгүмдүн бир бурчун бергемин. Ошол жери айыкпайт экен. Карт таанымыш болуп баратып эле кайра канай берет экен. Убакыт дарылайт деп коюшат. Андай эмес экен. Тескерисинче убакыт өткөн сайын сагыныч, кусалык күчөй берет экен балам. Кантейин эми адам баласы бардыгына чыдайт тура. Мен ойлогом, сенин күйүтүңө күйүп, артыңдан байтушум деп барып калсам керек деп. Сенин артыңдан барууга да даяр элем. Бирок апаңды, бир туугандарыңды ойлодум. Аларга мен керекмин. Өзүмдү өзүм 40 жылы кыргын болсо да бейажал чымын өлбөйт тура деп ынандырдым. Кантейин эми сага болгону 7 айдай гана өмүр берилген тура. 4 күн мурда сени сагынып, аябай өксүдүм. Аябай бук болгон экенмин. Буугумду чыгардым. Анан Кудайым мага боор урудубу, баласын көрсөтүп коеюн дедиби, түнү сени түшүмдө көрдүм балам. Садага болоюн балам, басайын деп калган турбайбы, чоңоюп калган турбайбы деп атыптырмын. Ал жакта да балдар чоңоет окшойт деп калдым. Ал жакта да сен курактуу балдар үчүн балдар үйү болсо керек, Ата энелери келгенче ушул жерде болот дешсе керек. Бирок менин сенден көңүлүм ток. Анткени ал жакта чоң атаң, чоң энең бар. Менин 2 эжем бар. Сага апеже болушат. Алар сени ал үйгө таштабай, ата энеси келгенче байтурубузду өзүбүз эле багып алабыз деп, жерге сууга тийгизбей бапестеп жүрүшкөндүр. Чоң энең адатынча күрүштү бейиштин суусуна бышырып, сары майдан кошуп, курсагыңды тойгузуп жаткандыр. А сен болсо чоң атаңдын тизесине чокчоюп отуруп алып, сакалынан тарткылап, эркелеп отургандырсың. Чоң атаң намаз окуп атканда жөрмөлөп барып жонуна жармашып, тоголонуп жыгылып, кыткылыктап күлүп да аткандырсың. Ал кылыктарыңды бери жакта отурган чоң энең карап, кой деп ишара кылса, чоң атаң тек кой деп кол жаңсап койсо керек. Анткени чоң аталар неберелери ошентип ойносо ачууланышпайт, кайра кубанышат. Мен дагы чоң атама ошентип эркелечүмүн да. Эми балам, атам менен апам качан келет деп бизди күтпө, ыйлаба. Чоң ата, чоң энеңе, менин эжелериме эрмек болуп жүрө бер. Биз да ичер суубуз, көрөр күнүбүз бүткөндө барарбыз. Апаң экөөбүздүн бул жакта кыла турган иштерибиз абдан көп. Бир туугандарыңды окутуп, билим алдырып, бул жашоодо өз ордуларына коюшубуз керек. Үйлөп жайлап турмушка узатып, неберелерди, чеберелерди көрөлү. Ушинтип алпурушуп жүрүп отуруп, 40-50 жыл өтүп кетсе керек дейм. Бул кезге чейин көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдүк балам.
Эми мындан нары ошол кыйын күндөрдүн артынан жакшы күндөр келет деп үмүт кылып атабыз. Ошол жакшы күндөрдү да көрөлү балам. Эми садага болоюн байтушум. Биз ар дайым 4-июнда сенин туулган күнүңдү белгилеп турабыз балам. Сен ар дайым биздин жүрөгүбүздө түбөлүк жашайсың балам. Байтушум, көрүшкөнчө жакшы жүр балам. Бул катты көңүлүмдүн барагына жаздым. Ушунча сөздү жазуу оңой болбоду балам. Ар бир тамгасы көз жашыма боелуп жазылды. Мындан ары ыйлап сени да, өзүмдү да кыйнабайм балам. Баары бир күнү бардык адам баласы каалайбызбы же жокпу ошол жака барабыз. Биз барганда алдыбыздан чуркап тосуп алчу сен барсың ал жакта. Ата, апа, байтушум сиздерге аманат. Кошуңуздар. Байтуш, көрүшкөнчө кош бол балам. Бул катты бул жак менен ал жактын ортосунда каттаган периштелер болот дейт. Ошолордон берип жиберем. Туулган күнүң менен байтушум. 2023-жыл 4-июнь. Каттын сыртындагы жазуу. Дареги, чын дүйнө ааламы, бейиш гүл багы. Кимге? Сагынов Байтурга. Кимден? Жалган дүйнө жашоочусу, атасы Сагынов Акбардан.